ар бир адис өзүнүн кесибинин чебери болуш керек. Мисалы, Япониянын Toyota компаниясы дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири. Жана Япониянын экономикасына эбегейсиз салымын кошкон. Эмне үчүн? Анткени буларда кайзен деген түшүнүк бар. Кайзен деген эмне? Күндөн күнгө өзүнүн кесибин жакшыртуу, өзүнүн ошол катанын үстүнөн иштөө, жакшыртып жогорку сапатка жеткирүү дегенди билдирет. Ошондуктан биз дагы мынакей ар ким өзүнүн тармагын жогорку деңгээлде күндөн күнгө минус жактарын жакшыртып, билим менен толуктап турса, тажрыйба менен толуктап, күндөн күнгө каталардын үстүнөн чыгып, иштеп чыгып, өзүнүн ошол тармагын сапатка, жогорку сапатка жеткирсе, анда биз ошол ар ким өзүнүн кесибин мыкты деңгээлде билип, биздин өлкө эбегейсиз өнүгүүгө жол алат. Мисалы, мен дагы япон тилин күндөн күнгө окуйм, ар кандай семинарларга катышам, ар тараптуу өнүгөм, билимге билим кошуп келем да. Ошон үчүн баарыбыз биргеликте өз тармагыбызды мыкты деңгээлге жеткиргенге аракет кылабыз.